Салам достор, силер менен Билим Бокс жана бул Photoshop тууралуу биринчи видео сабак. Бул видео сабакта биз Photoshop'ту ачып, анын ичинен файл создоп эткенди үйрөнмөкчүбүз. Ал эми Photoshop'ту болсо видеонун описаниясында шилтеме аркылуу, ссылка аркылуу жүктөп алсаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. Биринчиден биз Photoshop'ту ачалы. Photoshop'ту ачканда бул жакта мынакей интерфейсине киребиз да, өйдө жактагы мынакей мышканы файл деген жерге алып келип, сол кнопканы басып, мышканын создать баскычын басабыз. Создать баскычын баскандан кийин бул жактан размер Photoshop по умолчанию ар кандай размерлерди тандасак болот. Биз жөн эле вебти тандап коелу мейли. Мынакей вебти тандап койгула дагы биякты 16 бит кылып коелу. Мейли заказная боло берсин. Мынакей окей баскычын басабыз. Же биринчи сабак деп коелу. Аталышын каалагандай аталыш койсоңор болот достор. Мен болсо биринчи сабак деп коеюн. Мынакей биринчи сабак деп жаздык. Окей баскычын басабыз. Бизде ушундай мынакей биринчи файлыбыз создавать этилди достор. Келгиле эми ушул файлыбызды эч жака жоголуп кете электе сохранить этип алалы. Ал үчүн файлга киребиз дагы. Сохранить как баскычын басабыз дагы, рабочий стол тандайбыз. Силер каалаганча аңарга сактасаңар болот. Ал эми мен ыңгайлуу болуш үчүн силерге рабочий столго сактап коеюн. Мынакей биринчи сабак деп бул жактан кайра аталышын өзгөртсөк болот. Ал эми ылдый жактан болсо Photoshop мынакей PSD Photoshop форматын тандайбыз. Photoshop форматын PSD форматында сактайт. Бул форматты бир гана Photoshop ача алат. Андыктан PSD форматында сактайбыз. Бул биздин файл, проектибиз деп койсок жаңылышпайм. Рабочий столго PSD форматта мынакей ылдый жактан мынакей эң биринчи PSD форматын тандайбыз дагы, сохранить баскычын басабыз. Болду, биздин проектибиз рабочий столдо PSD форматында сакталып калды. Ал эми ал проектти бул жактан силерде мындай линейкалар же бирдемкелер чыкпай калса эч капаланбайсыз достор. Бизге бүгүн бул видео сабакта биз ушул проектти создавать эткенди гана үйрөнөбүз. Аны жапканды үйрөнөбүз. Мынакей жаптык, бүттү. Кайра ачканды үйрөнөбүз. Файл, открыть, биздин жаңы эле создавать эткен проектибизди ачабыз. Мынакей рабочий столду басасыздар. Анан мынакей биздин биринчи сабак деген турат. Же болбосо өйдө жактан мынакей рабочий столду тандасаңар, мына биздин биринчи сабак деген PSD форматындагы проектибиз, файлыбыз бар. Аны тандайбыз дагы, открыть баскычын бассак, мынакей биздин файлыбыз кайра ачылды достор. Эч коркпойбуз. Кайра башынан каалаган размердеги, каалагандай проекттерди сохранить этебиз. Создавать этебиз, сактаганды үйрөнөбүз, кайра ачып, ушинтип ушул эле эки нерсени эле үйрөнүп алыңыздар достор. Же болбосо бул проектти жаап чытап туруп, мынакей каалаган жерде мынакей PSD форматында, Photoshop форматында мынакей Photoshop'ту жаап чытайлы. Мынакей Photoshop жабык болсо да бул PSD Photoshop форматында, PSD форматындагы биздин файлды эки басып, мышканын сол кнопкасы менен эки жолу бассак, Photoshop жабык болсо да Photoshop'ту ачып, биздин проектти мынакей ачып берет достор. Муну үйрөндүк го деп ойлойм. Бул Photoshop'тун эң основасы, негизи десем жаңылышпайм. Силер менен Билим Бокс болду достор. Бул Photoshop тууралуу биринчи сабак. Андан кийинки видео сабактарды болсо силер Билим Бокс каналына кирип, плейлист баскычын басып, ал жактан кыргызча Photoshop деген плейлистти таап, ошол жактан бардык Photoshop'ко тиешелүү видео сабактардын баарын көрүп, Photoshop'ту үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми силер менен Билим Бокс болду. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.